Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Кичине Швейцария армиясы боюнча ой жүгүртүп көрөлү, карайлы, эмнеси экен, өзгөчөлүгү, тарыхы кандай экен. Швейцариянын армиясы бул абдан кызыктуу да. 15-кылымдан баштап швейцариялык жалданма аскерлер Европага кызмат кылып келишкен. Алар эң чынчыл, эң тайманбас жана алынган акчаны толугу менен кайтарымдуу кылып берген ушундай жилдеттер, жалданма аскерлер катары таанылган. 16-кылымда Францияда мисалы үчүн 120 миң швейцариялык аскерди Франция королдуктары жалдап турган жана аябай мына белгилүү көп ушундай салгылаштар болгон. Салгылаштардан анан жеңип берген. Франциянын королун сактап берген. Франциянын баягы когушчулар менен болгон согуштарында жеңишке алып берген. Ошол гвардия бирок король бир сөзү белгилүү тарыхта: эгерде акчаны өз убагында төлөбөсөң, швейцарлардын гвардиясы да жок болот деген сөз. Акчасын убагында төлөсөң, бул баатырлар сени коргойт. Бир ай кечиктирсең, коргоосуз каласың. Ушундай сөздөр бар да. Швейцариялык гвардия 1506-жылы түзүлүп, бүгүнкү күндө 100 аскерден турат Ватиканда. 130 аскер ошо Ватиканды кайтарып жүрөт швейцариялык гвардиянын атынан. Ватикан эмгиче ошо швейцариялык аскерлердин жардамын колдонуп, Ватиканды кайтарып, Папа Римский деп коет, Рим папасын ошо сактоого колдонот кызматын. Бүгүнкү швейцариялык гвардия ушинтип көрүнөт да, эмгичекте ушундай стилде кийимдерди кийип жүрөт. Ошо мурун да ушундай болчу да, баягы сот кийимдери. Анан Швейцариянын армиянын реформасы жаңы тарыхта кандай болуп кеткен? 1848-жылы федералдык конституцияга кабыл алынган. 1874-жылы жалпы аскердик милдет киргизилген. Швейцария деген мамлекетте ошо Гельветикалык республика деген мамлекет түзүлгөн. Швейцарияны түшүнүш керек, баягы тоонун тегерегинде кыргыздай эле ар кайсы жайлоолорунда жайгашкан швейцарлар бири-бири менен аябай катуу мындай конфедерация түзүшкөнү менен, бири-бири менен бириккени менен булар чаржайт эле эл болушкан да. Чаржайт дегеним ар кайсы кантон деп коет ар кайсы жайлоону. Өзүнүн мыйзамдары бар, өзүнүн башчылары бар. Бири-бирине баш ийбейт. Аябай мисалы демократия деп койгондуктан, мисалы үчүн шайлоо кездеринде өтө хаос болот, бири-бири менен урушуп, тилдешип, кармашып, ушундай эле баягы ынтымаксыз көрүнөт сырттан, бирок ичинде ынтымактуу. Анан бир гана жалпы жоо келгенде же жалпы мамлекет үчүн деп сөз алышканда саясатчылар ошол ар кайсы кантондор бириге калып, бир күчтөй катары иш алып барчу. Бирок тарыхта мурун мисалы үчүн кээ бир кантондор, мисалы үчүн швейцариялык гвардиянын кызматын сатканда, Франциялык корольго бирөөсү кызмат кылса, бир аскерлик тобу, экинчи аскер тобу башка кантондон, экинчи Италиянын мисалы үчүн дочторуна кызмат кылып, кээ бир учурда бири-бири менен согушканга да жетишчү. Бирок албетте ал нерсе аябай сейрек кездешкен, биринчиден, экинчиден негизи ушул көз карандысыздык, демократия ушул швейцариялык кантондорго ушунчалык сиңип калган. Алардын тим эле чучугуна чейин сиңип калган. Ошондуктан аякта бир кайсы бир биртиктүү лидер же мындай диктатор болууга мүмкүн эмес да. Аны үй бүлөсүн өзүн жемелеп, ар кандай ушак-бушак мындай бири-бири менен баягы чукумай менен жемелеп эле салышат да. Ошондуктан бул жерде демократия кайнап, буруксуп турат. Чет элден келген элге, эгерде диктатордук элден келип туруп, ал арасына, коомуна киришсең, бул эмне деген майдачыл адамдар, карачы канча критика кылат деп таң калышат. Карачы, өз бийлигин критиканы тынбайт экен деп, бийлиги теп-тиздес алмаштырылып турат экен деп. Бирок кандайдыр бир ушул нерсени швейцариялыктар өзүлөрү жакшы көрөт, демократия деп. Швейцарияда 1874-жылы жалпы аскердик милдет киргизилгенде, ар бир эркек, ар бир аял, баары ушул баягы ар бир адам аскер болууга милдеттүү болгон да. Эми аялдарды көп тийишкен жок, бирок аялдар да кирише баштаган армияга. Эң негизги ушул эркектердин баары аскер катары таанылган болчу. Ар бир эркек өзүнүн үйүндө курал кармаганга милдеттүү болчу да. Ушундай нерселер киргизилип, 1907-жылы нейтралитет
эл аралык деңгээлде таанылып, ушул Швейцария өзүн нейтралитеттүү өлкө катары атайт. Анткени Швейцария Европанын борборунда тоолор турат. Швейцарияны кечиш үчүн Европа мамлекеттери бири-бирине кирип турат. Швейцария аркылуу. Албетте Швейцария ушул логистикадан, жолдон өткөрүүгө ошондон пайда табыш үчүн толугу менен баягы бүт мамлекеттер менен тынчтык келишимдерин түзүп, нейтралитет жарыялап, баары менен жакшы катышта болгон. Швейцариялык, мисалы үчүн, гвардиянын кээ бир учурунда ошо эрдиктери Наполеон согушунда да болгон. Ошондо ошо алардын эрдиги эсте калганда Францияны коргоп келген. Францияга булар 200дөн 300дөн ашык жыл кызмат кылып беришкен да, мисалы үчүн. Ошол жаңы заман келгенде операция Таненбаум жана Гитлердин планы болгондо 1940-жылы Гитлер Швейцарияда аябай көп алтын бар, акта банк системасы өрчүгөн, Швейцарияны басып алышыбыз керек деген буйрук чыгарат. Ал буйрукту албетте баягы Германиянын атайын генералдары даярдап башташат дагы аткарганга. Даярдап баштаганда алар деген ошо тез ара ичинде биринчи баягы Швейцарияга аэропландарды киргизип бомбалоо деп чечишет. Алардын баягы аэродромдорун бомбалагандан кийин кирип келебиз, блицкриг кылабыз деп план кылышат. Ошондо Швейцария 800 000 аскерди мобилизациялайт. Нейтралитет сактабганга бүт аракеттерди кошот. Германияга жазат, кол салбагыла, нейтралитет болдон калалы деп. Германия укпай, баары бир Таненбаум операциясын баштардын астында Швейцариядагы Альпадагы аэродромдорду бомбалай баштайт. Так ошол маалда швейцариялыктар тайманбай, алардын чек арасын ашкан Гитлердин аэропландарын, самолетторун түшүрө баштайт да, атайын баягы ПВОнун жардамы менен. Баарын түшүрүп салат, киргендердин баарын. 8 ошо самолетко чейин түшүргөндөн кийин Гитлер ошо Таненбаум операциясынын жер бөлүгүн баштоого кол шилтейт. Жер менен келген ушул армиясы жакындап калганда Швейцария бүт Швейцарияга киргизүүчү тоо кокту ойдулардагы көпүрөлөрдү, темир жолдорду жардырып ийет. Жардырып ийгенде армия токтоп калат, блицкриг кылыш мүмкүн эмес болуп калат. Анткени Швейцария тоолуу аймак, аякта ойду коктулар көп, ошо капчыгайлар көп, ошо ой сайлар көп. Алардын аркылуу өтөбүз десе, Гитлер түшүнөт, мен деген бүт ушул армияны жоготуп алам деп. Анткени швейцариялыктар аябай катуу дайынданышат. Анын үстүнөн самолеттор менен учуп келсе, Швейцариянын аэродромун өрттөгөндөн кийин калган аэродромдор жок да, ПВО катуу иштеп жатат. Тоонун арасында самолеттор жакшы учпайт. Ошону эске алып, Гитлер Таненбаум операциясын токтотууга буйрук берет дагы, Швейцариянын нейтралитетине макулдугун айтат. Ошондо негизи ушул Таненбаум операцияда Швейцария өлкөсүнүн ушундай коргонуу курулуштары жасалган тоо арасында. Бул картасын көрсөтөт. Редут деген операция болот да, ушул Таненбаумга каршы. Ушул Швейцариянын баатыры ушул Редут операциясын Гитлерге Таненбаум операциясына каршы иштеп чыккан жана жүзүнө аткарган баатырдын аты Анри Гизан. Анри Гизан ушинтип коргоп салат Швейцарияны, ушундай баягы ичинде редуттарды куруп салат. Кандай редуттар десеңер, ар бир таш арасында жакшы маскирлөгөн таштын баягы тоолуу баягы чоң-чоң мындай аскаларга окшотулган замбириктер катылат да. Алпысынан алганда 40-жылы ошо ПВОлор ушинтип таштардын арасына жашынып, самолетторго көрүнбөй такыр атууну аябай жакшы өздөштүргөндүктөн жана тоолордун чокуларына катылгандыктан аябай натыйжалуу болот. Жалпы ушул 40-жылы 11 Люфтваффе учагын атып түшүрүшкөн. Пушкалары эми-кечекте ушинтип турат азыр. Ошо Редут операциянын пушкалары Швейцарияда ушундай көрүнөт. Мисалы үчүн таш арасына катылган. Кадимки кээ бир таштарды тешип өтүп, ошол таштардын ичине катып салышат да куралдарды көп учурда. Ар бир тоону, ойду коктуну тешип өтүп, бункер кылып, бункерлердин ичинен ушундай көп пулемет, замбирек жана ПВО тешиктерин, ушундай брустерлерин таш асканын ичинен кесип, швейцариялыктар
ушундай катуу бүт Швейцариянын тоолорун кадимки чепке айлантат да. Мынакей дагы бир аскасын карасаң, асканын ичинде ушундай брустверлер да, бул жерден замбиректер мээлеп турат стратегиялык жолдорду. Ошондой нерсени көрүп Гитлер өзү жүрөгү үшүйт да, анткени ушул жерден 2-3 миллион Германиянын Верхмахтын солдаттары токтотконго кудурети жеткен болчу. Ичин карасаң, ичинде ушундай бункерлер да, эм кичекти бар. Дагы жаңы бункерлер курулган. Ошо жакында Швейцария өкмөтү Редут операциясынын тарыхта болгон ролу боюнча маалыматты ачыкка чыгаргандан кийин жана ошо катылган куралдарды, чептерди көрсөткөндөн кийин швейцариялык жөнөкөй жарандар өтө таң калган. Биз деген билбептирбиз дейт, биз күндө ушунун үстүнөн ойноп иштеп жүрүптүрбүз, биз ушунча аскердик күч катылганын билбептирбиз деп айтышыптыр. Азыр ушул эски экинчи дүйнөлүк согуштар жаңы бункерлерге ушундай комфорттуу, аябай жакшы жаңы инфраструктура курулууда. Швейцариянын нейтралитети 1815-жылы Вена конгресси нейтралитети таанылган. Бул чечим биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштарга кол салуудан оолак болгонго мүмкүнчүлүк берген. Аскердик милдет 18-30 жаштан жарандык аскердик милдеттер баары аткарат. Курал сактоого жана алып жүрүүгө уруксат берилген. Ар бир үйдө курал бар, керек болсо штурм винтовкалары да бар. Призыв жана резервисттер 18 жаштан аскерге чакыруу башталат. Негизги даярдык 18 жума болот. 50 жашка чейин резервде ар бир Швейцариянын жараны болуп турат да. Учурда абалы армиянын саны 140.304 киши аскер, бюджети 5 миллиард швейцариялык франк, күчтүү коргонуу жана заманбап жабдуулар бар. Швейцария аябай кыйын аскердик техниканы чыгарат, аябай мындай жөндүү. Көбүнчө ушул аскер техникалар бүгүн Украинага да жетишти, согушка да катышты. Өзүнүн аябай каардуулугун жана ажалдыгын көрсөтүштү да, эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугун. Швейцария бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда кокусунан кошунан атып алуу же өзүн атып алуу боюнча. Ушундай куралдын элдин колунда болгону кесепети ошол да. Швейцариялыктар бири-бирин атып алат, же болбосо өзүн өзү атып алат, же кичинекей балдар сейфтен баягы мылтыгын, тапанчасын таап атып алган учурлар болот. Бирок швейцариялыктар ушуга даяр да. Ошо нерсе баягы Швейцариянын коопсуздугу үчүн эң негизги болгондуктан ал нерсе болууга даяр дайыма. Швейцариялык армиянын бүгүнкү көрүнүшү ушундай. Анын өзгөчөлүктөрү нейтралитетке карабастан эң күчтүү армия катары эсептелинет. Жарандык коргонуу жогорку деңгээлде. Армиянын жана коомдун тыгыз байланышы түзүлгөн, анткени коом деген өзү, Швейцариянын коому өзү армия. Жыйынтык Швейцариянын уникалдуу армиясынын моделин түзгөнүгү бул анык. Нейтралитет жана күчтү колдонуу өзгөчөлүгү анык. Тарыхый сабактар учурда туруктуулугун ошо кандайдыр бир камсыздап берет да. Анан мен дагы ошо ойлойм. Кыргыз Республикасынын дагы армиясы швейцариялык армиянын ошо жолу менен жүрүш керек. Антпесе биздин коопсуздугубуз кичине бир алсызыраак да. Эгерде Швейцариядай болсок, күчтүү болмокпуз. Ар бир тоо, окту, аска чепке айланыш керек, ичинде курал катылыш керек. Элдин баары аскердик кандайдыр бир кызматтан өтүп, резервде болуш керек. Швейцария албетте бул бай өлкө да. Эң биринчи жакшы куралдар сатып алыш үчүн, ушундай реформа жасаш үчүн байыш керек, ал үчүн бизнес жасаш керек. Бизнести жасаш үчүн бизнести пландаганды билиш керек. Ушул QR код аркылуу бизнес пландоого катталыңыздар, үйрөнүңүздөр, видео курс ошо менен үйрөнсөңөр жакшы мындай баштапкы бизнес пландоонун билимин аласыздар. Каналды колдоп койсоңуздар болот, эгерде контент силерге кызыктуу көрүнсө жана ушундай видеолордун көбүрөөк чыгар десеңиздер. Албетте эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийге жазгыла.